Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тили сабагын улантабыз силер менен кайрадан Бактыгүл Султанбековна. Алгач тил жатыктырып алалык. Макалды менин артыман кайталагыла. Мекеним алтын бешигим. Балдар, келгиле эстеп көрөлүкчү. Мекен деген эмне? Туура айтасыңар балдар. Мекен бул биздин туулуп өскөн жерибиз. Ошондуктан биз мекенди алтын бешикке салыштырабыз. Балдар, эми ойлонуп көргүлөчү. Биз бүгүнкү сабакта эмне жөнүндө сүйлөшүбүз мүмкүн? Туура, азаматсыңар. Биз өз мекенибиз жөнүндө сүйлөшөбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы ата мекеним Кыргызстан. Биз сабакта жашаган өлкөбүз жөнүндө маалымат алабыз, жаңы сөздөрдү өздөштүрөбүз, созулма өндүүлөрдү эске түшүрөбүз, байланыштуу кебибизди калыптандырабыз, жашаган жерибизди сүйүүгө жана сыймыктанууга умтулабыз. Балдар, бул кандай адам? Туура, күчтүү. Бул эмне? Тоо. Бул төө. Бул ары. Бул бул аккуу. Балдар, кана кызыл түскө боелгон тамгаларга көңүл бургула. Айткылачы, буларды кантип атачу элек? Туура айтасыңар балдар. Булар кыргыз тилиндеги созулма үндүүлөр. Кыргыз тилинде канча созулма үндүү бар экен? Келгиле санап көрөлүк. О, ү, а, ö, жана у. Бардыгы 6 созулма үндүү бар. Созулма үндүүлөрдү жазууда биз 2 окшош тамга менен белгилейбиз. Созулма үндүүлөр бир гана тыбышты берет. Эстеп калгыла балдар. Жаңы сөздөрдү менин артыман кайталагыла. Эгемендүү, борбору шаар, көп улут, анча, жагымдуу, сыймыктанабыз, кереметтүү, берекелүү. Сөз айкаштарын түзүп көрөлүк. Эгемендүү өлкө. Анча чоң эмес. Жагымдуу маанай. Кереметтүү жер. Берекелүү күз. Эми сүйлөм түзөлүк. Кыргызстан эгемендүү өлкө. Кыргызстандын борбору Бишкек шаары. Кыргызстанда көп улуттун өкүлдөрү жашайт. Бизде кыш анча суук болбойт. Мен жагымдуу кабар уктум. Биз мекенибиз менен сыймыктанабыз. Кереметтүү өлкөдө жашаганыма кубанамын. Берекелүү күз келди. Балдар, ушул жаңы сөздөрдүн арасында созулма үндүүлөр катышкан кандай сөздөрдү көрүп турасыңар? Туура, эгемендүү, шаар, жагымдуу, кереметтүү жана берекелүү деген сөздөр бар экен. Келгиле,
Кыргызстан жөнүндөгү видеого көңүл буралык. Кыргыз Республикасы демократиялык жолдогу эгемендүү мамлекет. Ал Борбордук Азияда жайгашкан, аянты 199.000 километр квадрат. Өлкөнүн курамында 7 област, 40 район, 31 шаар бар. Борбору Бишкек шаары. Кыргызстан абдан кооз өлкө. Асман менжиген бийик тоолорубуз, терең көлдөрүбүз, таза аба, мөңгү сууларыбыз көп. Кыргыз эли көп кылымдык тарыхы, кайталангыс маданияты, каада салты бар, улуттук тилин аздектеген эл. Түндүк аймагында кар кетелек болсо, түштүгүндө тоо этегинде алма өрүп гүлдөйт. Кыргыз мермети ысык көл менен сыймыктанабыз. Жерибиз ген байлыктарга бай, гениалдуу жана таланттуу адамдар мекенибиздин жана элибиздин атагын чыгарган. Улуу акын жана жазуучулардын, таланттуу сүрөтчүлөрдүн, манасчылардын мекени. Кыргызстан көп улуттуу калкы бар мамлекет. Азыркы учурда бирдиктүү үй бүлөдөй 6 миллион адам жашайт. 100дөн ашуун уруктар бар. Кыргызстандын эли бирдиктүү эл. Тынчтык жана ынтымак ар бир адам үчүн башкы орунда турат. Эми суроолорго жооп берип көрөлүк. Кыргызстан кандай мамлекет экен? Туура айтасыңар, Кыргызстан эгемендүү мамлекет. Ал кайда жайгашкан? Туура, ал Борбор Азияда жайгашкан. Борбору кайсы шаар? Кыргызстандын борбору Бишкек шаары. Кыргызстан кандай өлкө? Туура, Кыргызстан кооз өлкө. Биз кайсы көл менен сыймыктанабыз? Албетте, кереметтүү ысык көлүбүз менен сыймыктанабыз. Кыргызстанда канча эл жашайт? Туура, Кыргызстанда 6 миллиондой эл жашайт. Балдар, биринчи көнүгүүгө көңүл бурабыз, окуп, эстеп калабыз. Кыргызстан деген сөз менен байланышкан сөздөргө көңүл бурабыз. Кыргызстан. Биринчиден, Кыргызстан менин ата мекеним. Кыргызстан кооз, көрктүү өлкө. Кыргызстан тоолуу өлкө. Кыргызстан арулуттуу өлкө. Кыргызстанда кереметтүү ысык көл жайгашкан. Же болбосо Кыргызстан кереметтүү жер десек да болот. Дагы бир жолу окуп, эсиңерге тутуп алгыла. Сүрөттө карап, суроолорго жооп бергиле. Сүрөттө эмне тартылган? Туура, сүрөттө Кыргызстандын картасы тартылган. Кыргызстанда канча облус бар? Туура, Кыргызстанда 7 облус бар. Алар Чүй, Ысык көл, Нарын, Талас, Жалал Абад, Ош жана Баткен облустары. Кыргызстандын борбору кайсы шаар? Туура, Кыргызстандын борбору Бишкек шаары. Сен кайсы облуста жашайсың? Туура, мен Чүй облусунда жашаймын. Балдар, эми текст менен таанышабыз. Текстти кунт коюп угуп, окуп,
эстеп калууга аракеттенгиле. Тексттен кийин тапшырмалар болот. Ата мекеним Кыргызстан. Кыргызстан эгемендүү өлкө. Борбору Бишкек шаары. Кыргызстанда көп улуттун элдери жашайт. Кыргыз жеринин жаратылышы абдан кооз. Кар баскан ала тообуз, кереметтүү ысык көлүбүз, жаңгак токойлорубуз элибиздин байлыгы. Жайы салкын, кышы анча суук эмес, жазы жагымдуу, күзү берекелүү. Биз өз жерибиз, элибиз менен сыймыктанабыз. Суроолорго жооп берелик. Кыргызстан кандай өлкө? Кыргызстан эгемендүү өлкө. Борбору кайсы шаар? Борбору Бишкек шаары. Кыргызстанда кандай улуттун элдери жашайт? Кыргызстанда көп улуттун элдери жашайт. Жаратылышы кандай? Жаратылышы абдан кооз. Балдар, эми Актан менен Акылайдын сүйлөшүүсүнө көңүл буралык. Акылай, сен кайсы өлкөдө жашайсың? Мен Кыргызстанда жашаймын. Элибиздин байлыгы эмнелер? Ак кар баскан ала тообуз, кереметтүү ысык көлүбүз, жаңгак токойлорубуз элибиздин байлыгы. Кыргызстандын жайы, кышы, жазы, күзү кандай? Жайы салкын, кышы анча суук эмес, жазы жагымдуу, күзү берекелүү. Балдар, азыр суроолорго таянып, жашаган шаарың жөнүндө сүйлөп бер деген тапшырманы аткарып көрөбүз. Силерге оңоюраак болсун үчүн мен үлгү катары сүйлөп берейин. Менин шаарым. Мен Бишкек шаарында жашаймын. Шаарым абдан таза, кооз, ошондуктан мага абдан жагат. Мен өз шаарым менен сыймыктанам. Шаарымда көптөгөн окуу жайлар, маданий имараттар, театрлар, көптөгөн эс алуучу жайлар бар. Шаарым абдан кооз. Ошондуктан мен өз шаарым менен сыймыктанам. Балдар, мына ушул суроолорго таянып, ата-энеңерге менин шаарым деген темада сүйлөп бергиле. Ырга көңүл бурабыз. Ырдайлы достор, ырдайлы. Буралып гүлү жайнаган, булбулу көктө сайраган, ала тоо кыргыз жергеси артык кусайган саймадан. Жерибиз көрккө ыңгайлуу, элибиз билбейт муң кайгы. Ынтымак достук бизде бар, ырдайлы достор, ырдайлы. Название стихотворения переводится «Давайте петь, друзья». В этом стихотворении описывают красоту нашей земли. На нашей земле цветут красивые цветы, поют соловьи. Здесь живут люди, не зная печали. Они живут в единстве и дружбе. Бул ыр обондуу ыр. Балдар, бул ыр силердин
окуу китебиңердин 99-бетинде 5-көнүгү катары берилген. Эми ошол китепти ачып, обонду урду коштоп ырдап көргүлө. Бугарлык гүлү жайнаган, булбул бакта сайраган, алапыл кыргыз жегеси, артык сайган саймадан. Жерimiz gökten kaydı, elimiz bilbek mungaydı, ынтымақ достық bizde var, ырдайлы достор ырдайды. Балдар, бул ырды жаттап алып, ырдап жүргүлө. Келгиле эми сабагыбызды жыйынтыктап алалык. Мен бүгүнкү сабакта эмнени билдим? Жашаган өлкөбүз жөнүндө маалымат алдым. Жаңы сөздөрдү өздөштүрдүм. Созулма үндүүлөрдү эске түшүрдүм. Байланыштуу кепимди калыптандырдым. Жашаган жерим менен сыймыктана алдым. Үй иши. Жаңы сөздөрдү сөздүккө жаз жана жатта. 99-беттеги 5-көнүгү көп чекиттин ордуна тиешелүү сөздөрдү коюп жаз. Ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Көрүшкөнчө сак саламатта болгула балдар.